Дарыгер, мугалим, ширетүүчү, тигүүчү, айдоочу, жоокер, спортчу, айтор ар бир кесип ардактуу эмеспи? Мына ушул кесипти сүйүп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон бир катар инсандарга Кыргызстан демократиялык аялдар комитети жана насаатчылар алкому жыл мыктыларын аныкташты. Алардын катарында баатыр энелер да бар. Нарын шаарында кызмат кылдым, 9 баланын энесимин. Барлык балдарымды жогорку билимге окуттум. Бүт жогорку билимдүү болушту балдар. 9 баланын энесимин. Мен азыр чөйрөлөрүм багыш берип атам. Рахмат ошол эмгекти баалап, ушу сыйлык берген балдарга, жаштар ушу силерге урматсыз аялдан эленең этейиндер. Кыргызстан демократиялык аялдар комитети ушундай бизди сыйлап жатканга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу сыйлангандардын арасында мен да бар экенмин. Мен дагы ыраазы болуп отурам ушуга. Эми жакында бизде жаңы жыл, ушу жаңы жылыбыз бүт элибизге кут болсун. Ушул жаңы жылда барлык жакшылыктардын баары келсин. Эми Кыргызстандагы кичине өнүгүү жолуна түшүп келатат. Мурункудан көрө мындан дагы өнүгүп, өсүп, гүлдөгөн мамлекетке айлансын. Биздин каалаган. Жашоодо биринчилерден болуп, адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз эле билгендей чын ден соолук деп жооп беребиз. Чолпон атада балдардын ден соолугун калыбына келтирүүчү алтын балалык борборун талаптан отпой, бүгүнкү күнгө чейин сактап келген чыган айымдарынын катарына Тилек Борончиева дагы бүгүнкү сыйлыктын ээси. Азыр Чолпон атада президентибиз 2 жолу барып кетти. Азыр бизге 45тен ашык строительдер уже биринчи корпус менен столовойду куруп атышат. Поликлиникада кардиоцентр операция жасалып атат. 3-чү этажыбызда балдардын реабилитациясы болуп атат. Мен ойлоп атам, мынакей биздин президентибизге ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чоң ыраазычылык биздин ушул медиктердин атынан, биздин райондун элинин атынан ушул убактарда ошо бүтпөгөн зданиялардын баары мына биздин президентибиз бүтүрүп атат. Ошондуктан мен ушу жаңы жылдын астында кыргыз элим айтаар элем. Ушул келаткан жыл, жаңы жылыбыз ынтымактын, эмгектин, жакшылыктын жылдары болсун деп айтаар элем. Коомубузда аялзат эмгектенбеген бир дагы тармак жок. Алсак Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы жолдогу кырсыздарды көзөмөлдөө жана айдоочулардын милдетин туура так аткарууга дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бул жатта Мира Шабекова милициянын кайгылуу кызматында 30 жылдан бери эмгектенип, бүгүн эл сыймыгынын төш белгисине ээ болду. Тармакта мен 30 жылдан бери эмгектенип келатам. Анан кийин ушу кыргыз элимди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, жана ошондой эле ушу сыйлыкка татыктуумун деп мени ыйгарган үчүн ушу сиздерге чоң рахмат. Ички иштер тармагында иштеп келаткан биздин кызматкерлерге жана ошондой эле айымдарга бул жылы бакыт алып келсин. Ийиндериңерде жылдыздар көбөйүп, генералга жетишиңерди тилеймин. Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам эмеспи? Анткени сиз тандаган кесип сизге бир гана ийгилик алып келерин унутпаңыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун, ардактуу эл сыймыктары. Жылга өткөрөбүз, ошо жыл мыктыларында ар бир тармактан, мейли маданият тармагы болсун, мейли саламаттык сактоо, мейли билим берүү, же айыл чарба тармагы болобу, бардык тармактан бул баягы социалдык сурамжылоонун онлайн сурамжылоолордун негизинде ушундай биздин ар бир региондо координаторлорубуз бар. Ошолордун берген сунушунун негизинде биз жыл мыктыларын аныктадык.